бир кыскача суроо берип, кыскача жооп берсеңиз. Гүлчөнү канча пайызга гүлдөтө алдым деп ойлойсуз? Ленин чокусу бар абдан. Ишенгениңер иленген да. Киргенде босогосунан бүт калкты полный тейлөөчү мамлекеттик органдардын бардыгын ушакка жайгаштырылган. Калп айтап койсоңуз эми гүлчөлүктөр жазат да бар комментарий астына. Ошон үчүн тагын эле айтсаңыз. Сиз менен кошо көчөгө чыгабыз да. Кыдырып баратып, сиздин айткан сөздөрүңүздүн бирөө жарымы калпка чыгып кала турган болсо, уялбайсыздар. Жок, уялбайм. Ошого даярсызбы? Даяр. Болбосо анда бул бөлмөдө эле ушак менен сөз токтотолу. Эгер чыга албайм, жок, мен канчалык өзүмө ишене албайм кылган мүмкүн десеңиз. Жок. Токтотолу ушуну. Жок. Көрсөңүздөр болот, мен көрсөтүп берем. Көрөлүчү. Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар. Мен өткөндө Алай районуна барып, Алай райондук мамлекеттик администрация башчысы Чыңгыз Бапаев менен Алай районундагы болуп жаткан иштер тууралуу сүйлөшүп, андан интервью алып келген. Бирок аз гана убакыт өтө электе ал Кара Суу районуна, тагыраагы Ош облусунун Кара Суу районуна аким болуп которулуп кетти. Биз эми азыркы абалда кандай кыларыбызды билбей жатабыз. Ошон үчүн башында айтып коеюн, мурдакы азыркы Кара Суу районунун акими, мурдакы Алай районунун аким болуп турган учурундагы жасаган иштери жөнүндө кийинки минуттарда көрүңүздөр. Урматтуу көрүүчүлөр, буюрса Гүлчө шаарына келе жатабыз. Бул Гүлчө шаары шаар статусун алган. Анан бул жакта бир топ иштер болуп жатат. Ошонун күнгөйүн дагы, тескейин дагы бир көрсөтүп берчи деген тараптар болгон. Көрүүчүлөр да болгон. Ушул Алай районунун Гүлчөнүн тургундары тараптан да болгон. Бул жак баягы алысыраак эмеспи Оштон? Очолонуп турат. Өзүнчө турат. Анын үстүнө шаар статусунда алгандан кийин президент акча бөлгөндөн кийин бул жакка кандай көңүл бурулуп атат, жергиликтүү бийлик кандай иштеп атат? Ошол боюнча алдыңкы мүнөттөрдө биз сиздерге ачыгын ачык, кызылын кызыл, көгүн көк кылып көрсөтүп берели деп чечтик. Эми жалпы жонунан бул Гүлчө, Алай эли кайсы багытта акча, кайсы багытта көбүнчө иш алып барышат? Көбүнчөсү турмуш тиричилигин мал чарбачылыгы менен алектенишет. Анан акыркы убактарда көпчүлүк үй бүлөлөр дагы туризмге басым кое башташты. Туризм, ички туризм дагы аябай өнүгүп атат. Ош шаарында жайгашканда, мисалы үчүн, күн ысыган мезгилдерде жума күнү дем алыш күндөрү бул жака көчүп эле келишет да. Салкын болот. Аба ырайына байланыштуу кымыз мезгил башталат. Алайдын кымызы деген бул дагы бир өзүнчө бир бренд да. Ооба. Даярдап турабыз. Администрация сыртын качан оңдойдуңар? Администрация 2022-жылы Оңголду, оңголду. Жакшы. Мынакей Гүлчөнүн администрациясына келдик. Мэр өзү бизди Оштон тосуп алды. Баягы телефон алдында сүйлөшкөндө, ошо сиздердин шаарыңыздар боюнча материал даярдайлы деп жатсак, баягы айдоочусун жиберейби десек, өзү келиптир. Жолду карата деп бир топ маалыматтарды алдык. Буюрса, анан азыр акимге дагы жолугабыз. Assalamu alaikum. Темирлан. Башчысы. Ошо биз келип калдык. Бекит коюп коебу? Окей. Сиздин аймак боюнча бирке суроолор бар эле. Келиңиздер. Анан эгер оор болбосо көрүүчүлөр үчүн алгач калктын саны боюнча, социалдык объектилердин саны боюнча, андан тышкары бюджет боюнча кыскача маалымат берип кетсеңиз, андан кийин бир суроолор өтөлү. Жарайт. Негизи жалпы 92.300 жаран жашайт. Бул официалдык түрдө. Жок. Баягы бир жакта да миллион деп айтып калышпады эле. Тактап койду. Жок, бизде 92.300 адам бул официалдык түрдө катталган жарандар жашайт. Бул жерде бизде толук аймак болуп эсептелинет. Бул аймагыбызда райондун ичинде 7 айыл өкмөт бар, АТРден кийинкиси. Бул ушул 7 айыл өкмөттүн ичинде буюрса ушул 2025-жылы бир айыл өкмөтүбүз урматтуу президентибиздин берген тапшырмасы менен, урматтуу президентибиздин колдоосу менен райондук маанидеги шаар статусун алды. Бул жерде шаар статусунда азыр 22.000ден жаран жашайт. Негизи баягы
шаар статусун алуу бул негизи кимдин идеясы, кимдин сунушу, кимдин күчү, ачыгын айтканда ким туркады ошого? Эң биринчиден ушул жанагы айыл өкмөттөр биригип аткан учурда ушул шаар статусун киргизип кеткенге чоң мүмкүнчүлүк бар эле да. Бирок биз АТР болуп баягы тиешелүү указ чыккандан кийин гана келип калгандыктан буга 1 жыл бою чуркап аракеттендик. Ошол биз жанагы жергиликтүү кеңештин депутаттардын токтомдорун, элдик жыйындардын баарын чогултуп ушул Бишкекте межведомстволук аралык комиссия бар, ошого сунуштап, алардын жактыруусу менен анан урматтуу президентибиздин чечими чыгып, буюрса ушул статусун алдык. Эми артыкчылыктары кандай болуп атат? Анан баягы түйшүк жагы кандай болот, ачыгын айтканда? Ар бир нерсенин өзүнүн плюс жактары да, анан минус жактары болуп эмеспи? Эң туура айтасыз. Бул жерде мындай эң негизги түйшүгү эми баягы шаар статусун алдык, шаар болдук деп эле отуруп калбаш үчүн мында көп көйгөйлөр бар. Шаарга татыктуу болуш керек. Татыктуу болуш керек. Баягы шаарды алгандан кийин эмне ушул жергиликтүү ушул канализациядан баштап, жанагы көп кабаттуу үйлөрдүн, андан сырткары ушул биздин облик, дизайн код, жанагы фасадтардын оңдолушу, көчөдөгү жөө басуучу адамдардын тротуарларын оңдоочу бул негизинде чындап айтканда жетишсиздик. Бул биздин негизги минустарыбыз да. Эми артыкчылыктарын айтсак, артыкчылыктары бул жерде келе турган инвесторлордун дагы шаарга болгон мамилеси, шаарга болгон инвесторлордун саны көбөйөт. Андан сырткары ушул шаар болгондон кийин өздөрү да бир салым кошкон. Жалпак тил менен айтканда башталгыч класстан чоң класска өттүм деген сыяктуу дегенде кабыл алып. Бул деген эмне деген себеп? Бул ошол элдин дагы аң сезими өзгөрөт ошо шаарга болгон. Андан сырткары ушул келе турган акчалардын дагы анан ошол жактагы иштеп аткан жетекчилердин дагы аң сезими, биз шаарбыз деп анан байыр өнүгүшүбүз керек. Баарыбыз кыштак же айыл же бир кичинекей нерседе тура бербей өнүгөлү деген максатта да. Бир кыскача суроо берейин, кыскача жооп берсеңиз, андан кийин сөздүн маанисин өтөбүз. Сиз бул жака которулуп келдиңиз, шаар статусун алдыңыздар, шаар статусу менен кошо президент акча бөлдү. Анан сиз канча ишти, жумушту, проектин ишке ашырып баштадыңыз план боюнча? Бул жерде таза суу маселеси бар эле. Ушул маселени чечтик, 40 километрден таза суу тартып келдик. Андан кийин парктарыбыз, ушу мал жайылып, малдар оттоп жүрдү эле, ошонун баарын курчап паркка айландырдык. Андан сырткары ушул биздин музейибиз бар эле, музейлерди толук ремонттоп чыктык. Андан сырткары маданият үйүбүздү, маданиятка да көңүл буралы деп, маданият үйүбүздү дагы жакшы ремонттоп толугу менен бүтүрдүк. Инфраструктуралык түзүмдөр боюнча биз жолдорду, арыктарды бүт жасап чыктык. 8 көчөнү 2020 ички көчөлөрдү 2020 8 көчөнү баягы асфальт салып оңдоп түзөп бүтүрдүк. Бул акт каражаттын бар каяктан? Бул республикалык бюджеттен, демөөрчүлөрдөн, райондук өнүктүрүү фондусунан, анан айыл өкмөттүн жергиликтүү бюджетинен. Жалпылап айтканда ушунун баары чогулду. Бул суроону мен берип атканымдын себеби баягы шаар статусунун алдына президент акча бөлдү, анан барып туруп эле майталканын үстүнө түшүп калды деген айрым жактарда ой болот, ошон үчүн тактоо иретин айтып атам. Анан бул жеринен бир эми мындан ары карай жогору жактан бөлүнгөн акчаны мисалы токмоктукундай кылып, ары бери кылып, эптеп чампалап аяк эмне болду көрдүңүздөр да. Анан баягы жогору жак ишеним берип аткандан кийин, акчаны бөлүп берип аткандан кийин ошонун баягы максаттуу пайдалануу багыты боюнча кыскача токтолуп кетсеңиз. Эң туура суроо бердиңиз. Урматтуу президентибиздин берген чоң талабы бар. Бул ушул берген акча сарамжалдуу, өз максатына жеткен, убагында коррупцияга аралашпай, таза убагында берилген тапшырмалар так сапаттуу бүтүш керек деген баягы бизге койгон милдет бар да. Ошонун негизинде биз дагы мындай бардыгын ирети менен, кыргызда жакшы сөз бар го, биринчи көйнөктүн биринчи топчусу туура топчуланса, кайра калганы туура кетет дегендей. Буюрса ушул 2026 жылы почти бир 100%ке жетпесек да 90%га чейин жолдордун баардыгын асфальттап бүткөнгө толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эми жанагы бул жумуштардын баарын аткарууда сөзсүз түрдө жеке жактан подрядчик компаниялар кошулат эмеспи? Чынбы бизде? Анан ошол жеке компаниялардын ачык айтканда айрымдары дейли, баары эмес, ошолордун
өзүнүн жумушуна жоопкерчиликсиз кылган мамилесинен улам мамлекет бөлүп берген акчаны алып убакытты созуп, убагында бүтүрбөй, аны жасагандан да аз келгенсип, аны сапатсыз жасап жаткан учурларын биз деле көрүп атабыз. Азыр маалымат келдей эле тарап калбоду. Эми ошону көзөмөлдөө ар бир ошо жергиликтүү бийликтин, район башчысынын, кала башчысынын негизи мойнунда да. Анан ошону көзөмөлдөө сизде жакта кандай? Же болбосо баягы бизден атыбыз жаман жагынан чыкпасын, эми баягы жеңишинен эле акырын тындым кылып басабыз, бири бирибиз менен сүйлөшөбүз, жакшы алып келебиз деп эле калып атам. Муну баягы ушу көзөмөл боюнча айта кетсеңиз. Бул баягы кыңыр иш 40 жылда билинет дегендей, муну биз жаап жашыргандан таптакыр алыспыз. Биз азыр көзөмөлдү ушул тиешелүү шаарда болобу, же болбосо айыл өкмөттөрдө болобу, ошо келе турган акчаларды биз тыкыр көзөмөлдө турушубуз керек. Сиз мисалы Караколдо дагы иштегенсиз. Каракол менен бул жактын айырмасы жанагы иштин аткарылышы боюнча мындай бар экенби? Өзүңүздүн баягы жеке сиздин кызматкер катары эмес, адам катары. Айырмачылык бар. Жумуштун аткарылышы боюнча. Бар. Айырмачылык бар. Бар, мисалы. Айырмачылык бар, бирок урматтуу президентибиздин ушул баардык аймакка бирдей көңүл бурулуп келет. Бирок ушул жердеги өзүбүз жергиликтүү бийлик ушул жерде аткарып аткан өзүбүздөгү айырмачылык бар да. Жогору жакта айырмачылык жок, бул жергиликтүү өзүбүздө айырмачылык бар. Караколдо эми билесиз, бул шаар катары мурунтадан түптөлүп, базалары түптөлүп калган. Союз кезинде. Бул жерде бизде аткаруучулук бар, бирок техникалык базабыз кичине баягы азыраак болчу да. Бул башында келгенде ушундай айырмачылык бар эле. Мына акыркы 2 жылда уже базабыз уже өнүгүп, уже баягы берилген тапшырма так туура аткарылып, баягы оперативный деп коет, ылдам, ыкчам аткаруу немеге алынды да. Анткени билесиздер, муниципалдык ишканада албетте бир тиешелүү техникалар, штаттын көптүгү, айлык акы аз болсо, аяктын иштөө принциби кичине басаңдайт. Биринчи келгенде ушул эки айырмачылыкты көргөм. Бирок азыркы учурда техникалык база чыңдалып, почти экөө бирдейге болуп келип атат да уже. Менин оюмча, ушунча келгенден кийин баягы сиздер салып жаткан, баштап жаткан социалдык объектилер дейбизби, же бир проекттер дейбизби, ошолорду баягы жеринен дагы көрсөтсөңүз жакшы болот эле, эгер албетте убактыңыз болсо. Көрсөтүп берейин. Биз ушу гүлчөнү канча пайызга гүлдөтө алдым деп ойлойсуз өзүңүз? Ушу 2 жыл аралыгында. Эми муну эл баа берсе жакшы болот эле. Өзүм планыңыз бар да бир. Бул 6 айга мындай иштейм, 6 айга чейин бул жумуштун аткарылышы боюнча бир процент бар да сизде. Албетте гүлчө үчүн жасап. Эгер туураңыз, бирок эгер калп айтып койсоңуз, эми гүлчүлүктөр жазат да бир комментарий астыгачы. Ошон үчүн тагын эле айтсаңыз. Тагын эми мен ушул жерге келгенде ушул элдин астына убада берген убадаларым бар эле. Ушуларды жасайлы, баарыбыз биригип жасайлы деген. Мунун ошол инфраструктураны түздөө боюнча, жолдорду оңдоо боюнча, андан сырткары ушу парктарыбызды элдер эс алуучу жайлар, стадионубуздун калыбына келтирүү боюнча, андан кийин жарыктандыруу боюнча, туризмдерди ушул токтоочу жайларды куруу боюнча, андан сырткары ушу маданият жагыбызга дагы ушу дом культураларыбызды, андан сырткары музейлерибизди таза суубуз менен камсыз кылуу боюнча, мектептерибизди ремонттоо боюнча, жаңы мектеп салуу боюнча, бала бакча салуу боюнча, ушулардын баардыгын айттык элек. Кудайым буйрса, ошонун баардыгын аткардык. Аткардык. Азыр эми чынын айтканда, жаман айтпай жакшы жок дейт. Биз сиз менен кошого көчөгө чыгабыз да. Анан баягы биздин өзүбүздүн оюбуз бар, себептен бул жакта эл көрүп турат. Анан кыдырып баратып, баягы сиздин айткан сөздөрүңүздүн бирөө жарымы калпка чыгып кала турган болсо, уялбайсыз да? Жок, уялбайбыз. Ошого даярсызбы? Даяр. Болбосо анда бул бөлмөдө эле ушак деле сөз токтотолу. Эгер чыга албайм, жок, мен анчалык өзүмө ишене албайм кылган жумушума десеңиз. Анда токтотолу ушуну. Жок, көрсөңүздөр болот, мен көрсөтүп берем. Көрөлүчү. Негизи жалпы канча объект ишке киргиздиңер? Азыркы учурда 2025 жылы республикалык бюджеттен 11 объекттин ишке берилди. 11 объект. Ал эми азыркы учурда салынып аткан 27 объекти курулуш иштери жүрүп жатат. Бул республикалык бюджеттен. Урматтуу президентибиздин берген тапшырмасынын негизинде 27 объекти курулуп жатат. Азыркы сиздер кичине шашып атасыздар.
ушул 27 объекттин баардыгын көрсөтүп чыкканга баягы мүмкүнчүлүк бар да. Бирок сиздер баягы шашканына байланыштуу мен баягы кыскартып көрсөткөнгө. Ал үчүн мен бул жакта бир 2-3 күн жүрүшүм керек болуп калат. Ой, кичкене анткени акыркы айыл өкмөтүбүз эң алыскы айыл өкмөттөрдөн болуп калат да. Урматтуу көрүүчүлөр, аларды бул жактан сөзсүз түрдө басма сөз катчысынан сүрөттөрүн, видеолорун, проекттерин баардыгын алып бул жака тиркеп коебуз. Анан баягы бүгүн ошо орчундуу, чоң деген макталып турган проекттерди көрсөтсөңүздөр жакшы болот эле да. Ооба, биз эми негизгилерин көрсөтөбүз. Алай районуна биринчилерден болуп салып берип атат Кудайым буйрса. Биякта эми могу басманын эмне жумуштар болот, кандай кызматтар болот деген. Мен бул боюнча сизге так айтып берсем, ичине кирелиби? Башкача сүйлөшө бересиз. Бисмилла, işler olsun жигиттер. Айта бересиз. Бул жери мындай болот, билесиздер, бизде алыскы айылдарда жайгашкан калк бар. Алар ушул жерге келип, мамлекеттик баягы тейлөө орган катары келсе, бул жерде госрегистрде 1 саат, андан сырткары нотариуста 1,5 саат, архитектурада, соцфонддо, соцзащитада очередке кезекке туруп, 1 күндүк убактысы жумушун толук бүтүрө албай кетип калышат. Анан эртеси кайра келишет. Алар дагы баягы келгенде очеред турганда да тышта, кышында балдарын көтөрүп алган, суукта болот жана пособие алган. Малы калган. Ошолорго ушул жердин ичинден киргенде босогосунан кирип бүтүп, оңдон баштап солдон чыгып кеткенчекти бүт калкты полный тейлөөчү мамлекеттик органдардын баардыгын ушул жерге неме кызматты ушул жака жайгаштырылган. Баштаганда эле айланып кеткенсиз, ичин көрөчү анда Бягынан. Кызыктуу экен. Мындай проект буга чейин болду эле, башка региондордо барбы? Жок, биринчилерден болуп. Кыргызстан боюнчабы? Кыргызстан боюнча биринчилерден, бирок ушунун образеси да Каракулжага кетипти да. Соң экен да. Чын эле тигинден тияка чуркап барып, ал обед болуп калып, анан ал күтүп анан. Күтүп, анткени мындай да, госрегистрге барса, очередке туруп, жеткенден кийин ал жерден кызматын алайын деп атканда бар банкка барып төлөп кел десе, кайра банкка барып очередке турат. Ошонтип түшкө чейин убакыт өтүп бүтпөй калат. Мына бул жерде мен көрсөтүп кете турган болсом, мына госрегистр, налоговыйлар бул жерде болот. Бул жерде соцзащита болот. Бул жерде нотариустар болот. Тиякта УНА, банктар баардыгы ушул жерде камтылган. Чын эле. Милиция жок экен да? Милиция жок. Экинчи этаж эмне болот? Экинчи. Бул жерде актив залдар болот, конференц залдар, семинар залдар болот. Жолугушуулар, анткени билесиздер, жанагы бейөкмөт уюмдар, ар кандай организациялар ушундай тоолуу жерлерге конференция өткөргүзүп келишет да. Ошондо келгенде бизден көп кайрылат. Анткени бизде неме жок. Шарт жок болгондуктан аны арендага алат. 1-2-3 күн алганга $1000. Ошол мамлекеттин бюджетине түшкөнгө ушул акча табуу максатында ушул 3 конференция размерине жараша тегерек столдору менен, экрандары менен, колонкасы менен, Wi-Fi менен бүт ушундай жакшы. Кыскасы имарат өзүн өзү кыйды экен да, өзүн акты экен да. Бул идея каяктан? Сунуш урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен. Өзүнүкүбү же силер сунуштадыңарбы? Эми ал колдоду сөздөр. Эми биз ушундай кыл Гүлчөгө сен жаза деп айтпаса керек. Жок, ушундай болсо деп биз сунуш бердик. Ал сөздөрүн жактырды. Колдоп акча каражатын урматтуу президентибиздин өзүнүн өнүктүрүү фондунан. Президенттик фонд. Сон. Бул Кыргызстанда биринчи экен да? Биринчилерде. Жакшы, бул үчүнчү этаж эмне болот? Бул жерде мынакей могул ар бир комнатаны биз арендага беребиз. Могул кабинеттерди. Балдар ойночу жай болот. Жана сиз айтып атканбы ушулбу? Балдарды ушул жерге таштап коет. Балдар ушул жерде ойной берет, тияктан жумушун бүтүрүп кетип, кайра балдарын алып кете берет. Эми ошо канча каражат кетип атат? Бул жерге 160 миллион, 170 миллион башты. Толук бүтөт. 170 миллион менен минус плюс бүтөт буюрса. Сон макул, анда мындай кылалы, эми бул эми шаар статусун алды. Шаар боюнча маселе ушундай экен. Алысыраак жактарга барып көйбү, күн кечирип кетет экен. Эгер туура көрсөңүз. Муну капиталдык ремонттон өттү бул. Бул баягы мурун аябай плачевный состоянияга келип калган. Актив залда башына ушул крышасынан суу агып, жараксыз болуп, анан бул жерде отопление жок эле да.
Анан могу здениялардын баары сынып, баягы өзүнүн эскилиги жетти эле, бул Советтер Союзунан салынган эле. Анан Кудайым буйрса бул 2025 жылы толук ремонттон өттү да, жалпы 12 миллион сомго жакын акча каражат кетти. Отоплениясын бүт алмаштырып бүтүрдүк. Бул болсо жаңы заказ берип, эми кирдебесин деп жаап койдук. Мындай турбай бул э? Анан мунун полу да алмашты. Полуда жыгачтар чирип калган. Полун бүт алмаштырып чыктык, полный. Стена потолокторун обшивать этип полный жаптык. Экрандарды алдык, сахнаны бир сыйра реконструкциядан өткөрдүк, даже сахнага коюла турган материалдардан өйдө бүт алмаштырдык. Бардык эле жактардын айлыгы көтөрүлүп атат. Ошону менен көтөрүлүп атат деп атпайсызбы? Жашоо да кымбаттап баратат. Маданият кызматкерлери боюнча ушу көп жактан жазып калышат да. Ушу биз калып калып атабыз, мугалим деле, врач деле көтөрүлүп атат. Анан ушу маданият кызматкерлердин мисткинде көтөрүп берип койсоңуздар жакшы болот эле деп. Сизде ушул боюнча кандай жумуш бар? Бизде бул боюнча азыр эми бул маданияттардын айлыгын жанагы министр, маданият министрлиги гана чечпесе, бирок булардын айлыгы өткөн жылы бир аз көтөрүлгөн. Сиз тараптан баягы Сунуш катары эми көтөрүш керек. Булар эми чындыгында айыл жергесинде бул маданият менен аябай берилип иш кылышат. Буларды ошол кармап калып, элге ошол маданиятты тартылабасак, булардын баары жумуш таштап кетүү коркунучунда турушат. баары эле саясатташып экинин бири бириктесе эле өй жактан саясаттан сөйлөшөт. Лучше маданият коюп атсак жакшы болот. Соңго негизи. Айлык обязательно керек эле да буларга. Сиз дагы учурдан пайдаланып маданият министрине кайрылуу жасайм деп дейсизби, э? Туура, анысы болбойт да. Баягы суга суу жерлерди өздөштүрүү боюнча бир иш болуп атабы? Жерлерди баягы Эң туура суроо бердиңиз. айдоо аянтка которуу боюнча. Ооба, биз дагы ошол четте калып калбаш үчүн бизде бар. 2025 жылы 1000 гектар жерди сугатка айландырдык. Бул Памиралай айыл өкмөтүндө 1000 гектар жерди сугатка айландырып, 1000 кишиге бөлүп бердик. Бул максат эмнеде? Билесиздер ар бирине? Ар бирине 1 гектардан. Анткени булар кийин пенсияга чыкканга дагы баягы иштебеген дагы дыйкан чарбасы жок болуп калса, кийин чыкканга дагы мүмкүнчүлүк аз болчу эле да. Азыр эми баягы мыйзамды алып салды, бирок биз ошол учурда баягы жанталашып 1000 киши дагы кийин пенсияга чыкканда жакшы өбөлгө түшүп калсын. Ошондо суу тартып келген кездер да кайра сизге? 8,5 километрден суу тартып келдик. Аймакташтыруу мындай айтканда жалпы АТР сиздерге кандай пайдасын дагы зыянын дагы тийгизип атат? Билем, түшүнүп атам, баягы зыяны жок деп айтасыз. Бирок эми ошентсе деле токтоло кетиңиз. Бизде азыркы учурда практика жүзүндө баягы оптималдаштырып, ошол аймактарды бириктирип, айыл өкмөттөрдү кыскартуу, бириктирүү жакшы жыйынтык берип турат да. Эмнеси менен мисалы? Мисал айтканда, бир айыл өкмөттүн бюджети өзүнө жетиштүү болуп атса, ошол эле жанында жайгашкан айыл өкмөттүн бюджети дотацияда болуп калат да. Экөөнү кошуп, экөө чогуу өнүгө тургандай бир тең салмактуулук пайда болду да. Анткени мурун Кызматкерлердин санычы? Кызматкерлердин саны азайды. Бул дагы өзүнүн жергиликтүү бюджетке дагы жакшы бир көп акча каражат экономдолуп калат. Бирок ошол кызматкерлердин айлык акысы ошол эле бойдон да. Жумушу 2 эсе көбөйдү. 2 эсе көбөйдү. Бул жерден жалгыз эле кызматкерлерге келип, орустук келип калган жокпу? Жок, анткени бул мындай да мурунку учурда туура түшүнүшүбүз керек да. Айыл өкмөт мурунку учурда ушундай кылып бөлүнгөндүн себеби баягы айыл өкмөткө барып справка алышчу, айыл өкмөткө барып жанагындай пособияга чыкчу, айыл өкмөткө даже немеге чыкканда дагы айыл өкмөткө барчу да, тиги пенсияга чыкканда дагы. Азыр ал жумуштун баардыгы электронный форматка өттү, түндүккө. Справканы дагы азыр айыл өкмөттөн деле эч нерсени алып деле кереги жок да. Айыл өкмөт только өнүктүргөнгө жумушту жүргүзүш керек. Болгон, э? Эми жанатан бери ГЭСке барабыз деп калдың, келдик да. Эми бул кандай маалымат бербейсизби? Качан башталды, суммасы канча, аталышы кандай, бул жактын пайдасы канчалык дегендей. Анан зарылчылык эмнеге болду эле, эмнеден болду? Билесиздер, азыркы учурда Кыргызстан боюнча ГЭС, чакан ГЭСтерди куруу чоң бир тапшырма түшкөн бардык жерлерде. Мунун жалпы ГЭСтин өндүрүмдүүлүгүндө 4,4 мегаватт электр энергияны бөлүп чыгаруучу ГЭС курулуп атат. Бул ГЭС курулуу ушул Алай гидро деп аталат. Бул 2024 жылы документтери бүтүп, 2025 толук
кызгандуу жумуштар бүтүрүп быйыл күзүндө ушул толугу менен бүткөрүлөт. Мына ушул Капчыгайга салынып атат. Бул кесип бүтө турган болсо, мындай жөнөкөйлөтүп айтканда, Алай районунун жарымын электр энергия менен камсыздалганга мүмкүнчүлүк жаратат. Түшүнүктүү. Бул жерде эми жеке ишкер салып атат муну. Жеке ишкерлер деп калдык да, ушул жерден эле сөз кылайын. Жеке ишкерлерге колдоо иретинде, мисалы бул Гүлчөдө негизи эле бул жак көбүнчө турист тартканга ылайыктуу, туристтер келгенге ылайыктуу. Мисалы оштон ысып, бияктан аба издегендер бар. Анан конок үйлөр маселеси чын айтканда менин оюмча бар экен да. Конок үйлөр. Анан ошо жеке ишкерлерге бир жеңилдетүүчү кредиттерди берүүбү же болбосо баягы сиздер тараптардан кандай дейм, эмне жардам болот? Эгер бир ушундай проект пландар барбы? Бар. Жекелешип. Негизи өнүгүү приоритетинде туризм деп алганбыз. Анткени мал чарбасын алалы десек, тоютту камсыз кылуу оорчулук элде, жер себели десек, жердин тартыштыгына байланыштуу биз ушул өзүбүздүн ушу табигаттан ушу кооз природабызды баягы жаралгандыктан ушул жерге бир туристтерди тартуу бизге биринчи приоритеттердин бири эле. Биз бул боюнча эмне жумуш жасадык? Райондун ичинде өзүнүн туристтерди кандай тартып алабыз, кандай өнүктүрөбүз деген долбоор положение иштеп чыктык. Ошо положениянын негизинде жер боюнча биз ар дайым келген ишкерлерге ылдам бүтүрүп бергенге аракет кылып атабыз. Анткени туризмдин сапатын, тейлөө сапатын жогорулаталы деп атабыз. Ошо жанагы жеке ишкерлер акча тапканы бир түйшүк, анан ошол жер боюнча документ маселесин чечүүчү бир түйшүк да ошол жагынан эле жардам болсо, мамлекет тараптан чоң колдоо болот деп да эсептесек болот экен. Биз ошо жана долбоорубузда да ушул бар да. Туризмди өнүктүрүү долбоорунда дагы ошонун ичинде бар кандай жердин алуунун тартиби, ал жерге жөн эле текшерүүчүлөр бара бербестен, эртеңки күнү налогтун же болбосо санэпидстанциянын кызматкерлери бир тууганы келип атса дагы чуркап барып текшере калып туруп, анан бүгүн текшерүүңдү жабайын дагы, менин биякта өкүл атам келет деле. Коногун тоза кал деп. Андай эмес. Биз ошону бир жылдын башында эле текшерип паспорт беребиз. Кийинки жылга чейин муну эч ким текшербейт. Ошондой форматта дагы неметип атабыз да. Түшүнүктүү. Рахмат, анда шаар жака түшөлү, кеч болуп кетелик да. Анан колубуздан келишинче, убактыбыздын жетишинче ушул Алай боюнча, Гүлчө боюнча маалыматтарды айтып бергенге аракет кылалы. Бизден алыстабай туруңуз. Туризм жаатында кандай жумуштар көзгө басат? Эмне жумуш кылдыңыз? Моуну кылдым деп айта аламын. Сиз келе аткандай баягы босогосун көрүп көрүнөт дегенде ушу Чыйырчыктагы турист токтоочу жай. Ошол жерди жөнгө салып аткандай. Анан экинчиси ушу Талдыкта дагы ушул жакшы турист токтоочу жайыбыз бар, Памир Алай деген. Ошол жерди да жасап атабыз, буюрса бүтүп калды. Андан кийин 3 айыл өкмөттүн ичинде муниципалдык боз иш арчасын курдук. Бул 3 айыл өкмөттө ушул туристтер келүүчү жакка ушул боз иш арчасын курдук. Бул кайсыл Гүлчө айыл өкмөтүнө, Үчтөбө Алай айыл өкмөтүнө, анан Памир Алай айыл өкмөтүнө. Памир Алай айыл өкмөтүнө дагы муниципалдык гостиница деп дагы өзүнчө салды. Эми ошонча ушул жактан ошол жакка бир жок эле дегенде 200 километр болуш керек деп. Алыска айыл өкмөткө чоң мейманканада эмнеге кайсы туристке ишенип салып атасыңар? Негизинен алыскы район, бирок бюджетке акча табуу максатында ушул жерге туристтер көп келет. Бул Ленин чокусу бар ал жерде. Ишенгениңер Ленин экен да? Ленин чокусуна көп сырттан келген туристтер ар бир адамдардын жатаканаларына, үйлөрүнө барып жатышат. Ошон үчүн шарт түзүү максатында ошол муниципалдык гостиница курдук да. 20 место болот буюрса. Эми бул жер боюнча айыл жөнүндө куруп аткан мектеп боюнча маалымат беребиз. Бул жерде Алай районундагы Тилектеш айыл өкмөтүндөгү 9 булак айылында 150 орундуу бала бакча республикалык бюджеттен колдоо таап ушул салынып атат. Азыркы учурда бир 80% бүтүп калды буюрса. Мунун жалпы наркы 83 миллион болчу, тендер менен 76 миллион сомго утуп, азыркы учурда кызуу иш жүрүп жатат. Бул жерде мектеп аябай тартыш эле, эски мектеп болгондуктан ошо жаңыртылып, мынакей заманбап 2 кабаттуу салынып жатат. Муну утуп алган ошол Сири строй фирмасы, жеке жоопкерчилик чектелген Сири
утуп алган. Азыркы учурда ушул 2026 жылдын окуу жылына курулуш иштери толук бүткөрүлөт. Ал эми район боюнча канча мектеп, канча бала бакча зарылчылыгы бар куруу? Болжолдуу так болбосо. Бизде жалпысынан бизде бир 10 чакта эле бала бакча жаңыртууга муктаждык жаралып турат. Калганын баары ушу акыркы 5 жылда бүт баары жаңыртылып бүтүп калды. Толугу менен. Анткени бизде мынакей азыр жогоруда айтып кеткендей, азыркы ушул учурда эле районубузда 25тен 27 объекти салынып атат. То есть бул деген сөз баягы бала бакчасы, мектепти, анан спорт залдар салынып жатат да. Ошолор мына 3 жылда эле салса, мисалы бизде жалпы район боюнча 46 мектеп бар. Бала бакчадан да бир 51ге жакын бала бакча бар. Мунун баары да жаңыртылып бүтүп калды. Кудайым буюрса бир 10 объектиде калды. Ошол бүтсө эле район боюнча бүт жаңыртылган болот. Албетте эми баягы бала бакча менен мектепти камсыз кылуу боюнча бул эми баягы дагы көп жумуш жасашыбыз керек анын үчүн. Жалпы жонунан алай дагы социалдык объектилердин баардыгы эле жаңып, баардыгы тең эле жакшы жолго түшүп бараткан турбайбы? Буюрса, анткени бул мунун баардыгы урматтуу президент Садыр Нуркожоевичтин берген тапшырмасы, ошол мына министрликтердин бизге бөлүп берип аткан ушул акча каражаттын негизинде бул жалпысынан бизде республикалык бюджеттен каржыланып келатат. Кудайым буюрса, ушул каржыланып, ушул республикалык бюджеттен салынды. Анткени районубуздун айыл өкмөттөрүбүздө дотацияда тургандыктан бул биздин шартыбыз келбегендиктен демөөрчүлөр, фонддор, анан ушул эң негизги каржылоочу булак бул республикалык. Түшүнүктүү. Урматтуу көрүүчүлөр, жогоруда сиздер Алай районундагы, анын ичиндеги Гүлчө жаңы эле статусун алган шаар боюнча андагы курулуп жаткан, болуп жаткан иштер жөнүндө маалымат алдыңыздар. Биз сиздерге кийинки бөлүктөрдө кайсыл районду көбүнчө маалымат берчи, ал жакта эмне жумуш болуп атыптыр, балким биздин аким жөн эле жумушта отурат, же мэрибиз отурат, биздин районубуз гүлдөбөй эле, өнүкпөй эле деген дагы айрымдарыңар бар да. Же болбосо кээ бирөөңөр биздин акимибиз менен, биздин мэрибиз менен сыймыктанабыз, сонун жумуштар болуп жатат дегендер да болот. Аларда өзүңөрдүн комментарий бөлүгүнө жазып кетиңиздер. Ал эми биз ошо Алайга болгон сапарыбызда жогоруда канча объект курулуп аткандыгы, кандай жумуштар жүрүп жаткандыгы, ошо алыскыны алганыбыз, эң биринчи программа кылып алганыбыз дагы ушул болду. Алыскы аймактарда өнүгүү кандай болуп жатат деген суроого жооп издеп келдик, жоопту алып бердик. Аман туруңуздар.